Сахабалардын айткан ар бир сөздөрү кыяматка чейинки үммөттөргө үлгү жана эгерде ошолордун айткан сөздөрүн амал кылып жашаган болсок анда биз дүйнө акыретте ийгиликке, бактылыкка жетебиз. Умар радыйаллаху анху бир канча насааттарын айтып кеткен. Эң биринчиси, ким көп күлсө коркунуч азаят. Шариятыбызда каткырып көп күлгөндөн тыйган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде дагы эгерде мен билген нерсени силер билгениңерде анда азыраак күлүп, көбүрөөк ыйламак элеңер деп өзүнүн сахабаларына айткан. Ал эми мунун каршысы табассум, жылмайып коюу бул шариатта талап кылынат. Каткырып күлүү шариатта жакшы эмес иш болсо, ал эми күлүү бул жакшы амалдардын катарына кошулат. Жылмайуу. Жок эле дегенде мусулман бир туганга жылмайып койсок дагы ошол садака катарына кетет. Адамдын көпчүлүк учурда акылын, оюн, зээнин таза алып, бийиктикке жетелеген нерсе дагы жылмайып жүрүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы адат ошол эле, ичинде үммөткө болгон, жалпы кыяматка чейин келетін үммөттөргө болгон кыжылатчылыгы, кам күйүтү бар эле, бирок аны жүзүнө билдирген эмес. Ошондон айтышат, кам күйүт деген бул чекени тырыштыргандын аты эмес дейт. Балким кам күйүт бул жүрөктө болот экен. Ошондон биз каткырып күлгөн ордуна жылмайып койсок, бул жылмайуу деген ушундай бир амал экен. Адамдар мисалы башка бир адамды өзүнө сүйкүмдүү кылыш үчүн, же болбосо өзүнү башкаларга жакшы көргөзүш үчүн шариаттагы туура эмес иштердин бири болгон бул сыйкыр менен адамды өзүнө өзү жактырып алат, же болбосо өзүнө өзүн башкаларга жактыртат. Сыйкырдан улам. Бирок сыйкырды шариатыбыз тыйган, арам деп айткан. Бирок шариатта мындай бир адал сыйкыр бар, анын аты жылмайуу дейт. Жылмайсаңыз, ким болсун, таанысаңыз, тааныбасаңыз, бардык адамдардын жүрөгүнө ээлеп алат экенсиз. Адамдар бирөөлөрдүн жүрөктөрүн туура эмес нерселер менен багындырып аткан болсо, ал эми сиз ошол адамга бир кашка тиштериңизди көргөзүп бир жылмайсаңыз, мына ошол адамдын жүрөгү бул сиздин колуңузда эсептелет экен. Мейли сизди башкалар канча жаман көрсө деле, бирок ошол адамдын жүрөгүндө сизге болгон бир жылуулук өмүр бою калып кетет. Экинчиси, ким көп тамашалашса, адамдар аны тоготпойт. Өзгөчө кол астында ишчилер бар, башчылар, өзгөчө үйдө аталар, кол астындагылар менен көп тамашалашкан болсо, ал адамдын сүрү кетет. Сүрү кеткенден кийин ал адамды эч ким тоготпой калат экен. Ошондуктан дайым эле тамашалашып жүрүүдөн сактаныш керек. Үчүнчүсү, ким көп сүйлөсө, катасы көбөйөт. Көп сүйлөгөн адам бул ал адамдын кыйын экендигин белгиси эмес да. Көп сүйлөсө эле, окшоштуруп сүйлөсө эле окшошо бергендиги бул адамдын күчтүү адам экен, көп илим билет экен деген белгиси эмес экен. Балким арада адам эгер илимсиз болгон болсо, кайра-кайра сүйлөп отуруп, натыйжада сөз таппай, анан ката нерселерди сүйлөп баштайт. Төртүнчүсү, кимдин катасы көбөйсө, уяттуулук азаят. Адам бир күнөө кылса, анын жүрөгү караят. Ошонун себебинен бир чекит пайда болот. Эми кийинки жолу ошол күнөөнү кылууда жүрөк аны жокко чыгарбай калат. Бир адам бир күнөөндү дайыма кайталаган болсо, натыйжада жүрөк караят. Карайганда ошол күнөөгө болгон адамдын жүрөгүндө жокко чыгаруу, ошол күнөөгө болгон бир жек көрүү сезимдерди өчөт экен. Эгерде мисалы бир адам өмүр бою арак ичип өткөн болсо, оозуна бир дагы жолу чочконун этин алган эмес. Алла жүрөктү ушундай бир мүчө кылып жараткан, өмүрүндө кылбаган күнөөнү биринчи жолу кылганда жүрөк айтат экен, эй, бул ката иш, бул күнөө иш. Мейли ал канчалык күнөөкөр болсо деле, өмүрүндө кылбаган күнөөнү биринчи жолу кылганда жүрөк аны жокко чыгарат экен. Сен шуну туура эмес кылып атасың деп. Адам качан бир күнөөнү кайра-кайра кыла берген болсо, натыйжада ошол күнөөгө болгон жек көрүү жүрөктөн өчүп кетет. Кийинде эгер ошол ишти кылган болсо, жүрөк аны жокко чыгарбай калат экен. Бешинчиси, кимдин уяттуулугу азайса, анын такыбалыгы азаят. Уяттуулук кеткенден адам өзүн билгенин кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, качан сен уяттуулук кеткен болсо, анда билгениңди кыла бер деп. Алтынчысы, кимдин такыбалыгы азайса, анын жүрөгү өлөт. Такыбалыктын кеткендиги адамдын күнөөлөрүнүн көптүгүнөн. Күнөөлөрдүн көптүгү адам жүрөгүн өлтүрөт. Ал эми жүрөктүн өлгөндүгү адамдын өмүрүнүн аягында имансыз, калимасыз кетишине себеп болот.